Саламатсыздар, урматтуу теле көрүүчүлөр. Эфирде Галасыз Майя көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышы бүгүнкү программанын мейманы Нарын жылуулук берүү ишканасынын башчысы IT Фулан Жаман Сартович. Көрсөтүүбүзгө куш келипсиз. Саламатсыздар, урматтуу кыргызстандыктар. Баарыңыздарды Рамазан айы менен куттуктайбыз. Орозоңуздар кабыл болсун. Кыш леби кайтып, учурда жаз өзүбүз өктөмүн жүргүзүп жаткан учур. Деги эле ушул өткөн кышты, жылды кандай жыйынтыктадыңыздар? Жылуулук берүү ишканасы абал кандай болду? Өлбөгөн кулга жаз келет дегендей кышты жакшы жыйынтыктап алдык. Быйылкы кыш жылдагы кышка караганда 9 градус суук болду. Нормадан тышкары 9 градус болду. Ошого карабастан быйылкы жылы мынакей 27 миллион прибыль менен чыктык. Быйыл 10 мегаватт электр энергияны ушул энергия тармактарынан жардам кылып туруп көмүргө өткөзгөнбүз. 11 котельнибизде электр отказандан көмүргө өткөзүп туруп кылганбыз. Анан ушул маселеде кичине экология маселесинен оор болду. Себеби суук катуу болгондо жана коюлган фильтрлерибиз тоңуп калып, ушул жактарынан болду. Ошол былтыркы ишибиздеги баардык кемчиликтерибизди кылып алып, быйылкы жылы жакшынакай ушул иш пландарыбызга киртип, биринчи ушул экологияга көңүл бурсак деп атабыз. Экинчиден, мурда баягы подвалдарга, тек коопсуздукка жооп бербеген жерлердин баарын көптөгөн мында майда котельниялардын баарын бириктирип туруп, 4 бир чоң Нарын шаарында ошо чоң борборлоштурган отказандарды кылып атабыз. Ал жерде көмүр менен да жылганга, электр энергия менен да жылганга аракет кылып атабыз. Нарын шаарындагы көп кабаттуу турак жайларды жана мекеме ишканаларда ошо бирдиктүү жылытуу борборлоштурулган системага кошуу боюнча дагы иштер жүргүзүлүп келет. Анан бүгүнкү күндө деги эле ошол шаардын канча пайызы ушул системага туташтырылган, дагы алдыда кандай пландар бар? Кудайдын кулагы сүйүнсүн. Кудай буйрса биз азыр 3-чү Кыргызстан боюнча биздин тармактар боюнча 3-чү мекеме болуп келаттык эле. Азыр ушул быйылкы жылы жылуулукка кошулбаган тутумдуулардан кошсок деп атабыз. Мурун 97% эле, азыр 100%ке кошуп, азыр больницаларды, университетти, мынакей жылбаган жерлердин баарын кошуп, биз ушул мурда 40 миң гигакалорий болсо, азыр бир 50-55 миң гигакалорийга чейин өндүргөнгө шарт болуп атат. Ошого азыр жылда ремонт иштерибизге 24 миллион бөлүнсө, быйыл 50 миллион сом бөлдүргөнгө аракет кылдык. Анан ушул эле убакта ушул алдыңкы технологиялар менен ишти алып барсак деп атабыз. Мынакей Россиянын Ижевский шаары менен былтыр 2,5 мегаваттык 2 отказан, өзүбүздөн чыккан 9 отказандарды алып келип койдук эле. Быйыл дагы ошондой Россиядан 4 жаңы отказан 2,5 мегаваттыктардан ошондо 10 мегаваттык келет. Андан тышкары 1 мегаваттык котелдордон 4 келет. Ушундай кылып туруп, анан биз ушул быйылкы жылы бир 50-55 миң гигакалорийга чейин өндүрсөкпү деген тилекти билдирип атабыз. Жыл өткөн сайын жанагындай көп кабаттуу турак жайларды бирдиктүү системага кошууда, ошол эле учурда иш билген адистердин дагы зарылдыгы башкы маселе болуп турат. Анан деги эле адистерди тартуу боюнча бул жаатта кандай иштер болуп атат? Анткени тоолуу аймакта бул багытта адистер тартыш, жетишсиз дегендей демек жок эсе. Ушу мен келгенден баштап эле баардыгын студенттик партадан даярдадым. Биринчи очередь ушул энергетиктер, сварщиктер, токарь маселелери, киповиздер ушул жактар болуп калды. Анан теплотехниктер жетишпеген, бухгалтериялерге ушу международный стандарт өткөздүк. Ушунун жыйынтыгында ушул фабрика кадров болуп калды окшойт. 3 директорду даярдап чыктык ушул система боюнча. Бизден 1 вице-мэр даярдалды, 4 главный инженер чыкты. Андан тышкары азыр мынакей дагы биздин Нарын мамлекеттик университетине 6 студентибизди окутуп атабыз. Кайра биринчи база байлары бар, бакалавр, анан экинчисин билимин ушул Нарын мамлекеттик университетинде иштетип, азыркы күндө 170 адам менен биздин мекеме иштетип алып барып атабыз. Мекемедеги быйылкы жылга карата пландар кандай болуп атат? Алдыда кыш мезгилине даярдыктар. Нарын шаарында 15 мегаватт, ошондо 15 миллион киловатт электр энергия саатынан дагы кошот берүү боюнча иш алып барылып атат да. Ошондо
азыр 8.000 тонна көмір жақсақ, азыр 15.000 тоннаға чейин көмір отказандарын кошолуп атабыз. Анан эле биздин ушу жылыбай калган, кошулбай калган үйлөрдү дагы кошуп берели деп атабыз. Шуну менен биз ушул мекемени өзүбүздүн ушу жылуулук системасына баардык ушу Нарын шаарын камтысак деген кылып атабыз. Бир чоң бир мекемеге айланалык деген нерсе болуп атат. 155.000 гигакалорияга чейин кетирдели деп атканбыз. Азыр мурда мына былтыркы жылы 30.000 гигакалория болсо, азыр 25.000 гигакалория. Дагы ошондо бирге берип. Ошол убакта сразу зарплаталар көтөрүлүп атат. Ошол убакта объем көтөрүлүп атат. Бирок биз бүт баарын ушул автоматташтырганга өтсөк деп атабыз. Экология маселесине көңүл буралык деп атабыз. Ушундай бир жакшы бир калкка сапаттуу тейлесек деп атабыз. Анан жана көйгөйлөрдү айта кеттик. Ошол көйгөйлөрдү дагы быйылкы жылы иш пландарыбызга кирдик. Баардык акча каражаты менен чечилет. Ушул 50 миллион сомго чейин быйылкы жылы ушул ремонт иштерине жанагындай жаңы жолдорду алып келгенге, жаңы трассаларды кошконго, автоматташтырылып бүт экологический системаларды кошконго ушундай иш аракеттер менен ишти баштасак деп атабыз. Эми жумуштан сырткары өзүңүздүн жеке жашооңузга өтсөк, мен билгенден сиз ушул Ысык көл жергесин кичи мекениңиз, ушул боюнча айтып кетсеңиз да, Ысык көл жердин кайсы аймагында, кайсы айылда төрөлүп чоңойдуңуз, деги эле ошол балалык мезгилиңиз кандай өттү? Кичи мекеним ушул Ысык көл областынын Тоң районундагы Темир Канат айылына караштуу кичинекей айылда туулуп өскөм. 6 жашыма чейин Тоң районунда ушу Арчалуу деп ушул жайлоосунда чоңойдук. Андан кийин 10 класска чейин Темир Канат айылында чоң энемдин колунда өстүм. Да ата-энелерибиз башка жакта иш сапарлары менен болгондуктан ошо чоң энемдин колунда өсүп, чоң энем менен Бишкекке барып, училищадан баштап, училище, техникум, анан университетти бүтүп алып, кайра ушул жумуш ордумду дагы балыкчыдан баштадым. Слесарь, оператор, мастер, анан Бишкек шаарына которулуп, ал жерден начальник участканан ошондон опыт алып, анан бияка директор болуп келип калдым. Балалык мезгилде эмнени кыялданчу элеңиз, ошол кыялдар канчалык деңгээлде ишке ашты? Балким баягы кыял жөнүндө айтып бериңизчи. Адамдын кыялы мындай чексиз болуш керек э? Ошол кичинекей чагыбыздан эле түйшүккө, эмгекке тарбиялаптыр да. Анан биздин убакта ошол сайыз күркүрөп турган убак болчу. Биз жаңыдан эс тартып отурганда коллективдештирүү, семейный подряд деп ошол убакта биздин райондо Таштанбек Акматов, Куттубек Шамырбеков деп 1000ден койлорду туудуртуп, биз ошо сакмалдарга барып, анан ошол жайкысын ошолордун коро жайларын тазалап, анан ошол убакта ошо чабан болгубуз келчүбүз да, баарыбыз эле ушундай жакшы экен, депутат болот экен, анан Москвага барат экен, ушундай деп барып ошол сакмалдарга катышып, жайкы бүт чөптөрдүн баарын чабыштыргандарга катыштып. Ал убакта баягы азыр биздики окуучуларды даже субботникке чыгарып айтышпай, ал убакта бизди кадимкидей эле эмгекке тарбиялап, өндүрүштөп, кичинекей акча төлөп, анан ушул Алматы шаарына, Ташкент шаарына экскурсияга чыгартканына сүйүнүп коюп иштей беришкенбиз. Арып чапчыбыз, ушундай күндөр болгон. Андегы эле ушул үй бүлөңүз жөнүндө маалымат бере кетсеңиз, жубайыңыз менен каяктан кандайча таанышып калдыңыз, кандай кызматтар каалайт? Архитектура-строительный институтта окуп калдык. Мед институт менен жакын болуп ушул. Анан карындашым экөө бир жатып калышты, бир комнатада. Анан ошол жерден таанышып, анан ал убакта баарыбыз институттан тарап студенттик күндөрүбүз болчу. Ар кайсы общиналарга барып, дружбалар түзчүбүз. Анан башка окуу жайларга барсаңыз, ушул бир окууга кызык жок эле, ушул бир көңүл ачуу, шапар төбүү максатында болчу. Анан аякка барып калсак, ошол мединститутта бир уч менен кирип чыгат экен. Эки жакка да убактылары жок экен. Анан ошол убакта баягы ушул үй бүлөлүү шарт түзөбүз дегенде эле ошол жерден бир окууну бүткөндөн кийин, ал дагы ординатурасын бүткөндөн кийин анан үйлөндүк, 3 балалуу болдук. Улуу кызыбыз Кудай буйрса азыр
Ала Тоо университетинде окуп атат. Андан кийинки балабыз Россиянын Чехия Челябинск шаарында трактор академиясында окуп атат. Ошол 4-жарында. Анан кичүүбүз болсо азыр Чкалт мектебинде 4-классты бүтүп атат да. Нарынды мекендеп жашаганыңызга канча жыл болду? Анан деги нарын сиз үчүн кандай таасир калтырды? Мындай бир эмне өзгөчөлүк, эмне айырмачылыктарды байкадыңыз? Нарынга келгенибизге быйыл 15 жыл толду. Ошол биз кичинекей чагыбызда жаңы үйлөнүп жумуш табылбай, анан Россияга кетебиз. Врач келинчегим азыр анан ошака курпалаштарыбыз чакырганда эле анан Кудайдын кулагында пенденин оозунда кеткен, анан Кыргызстан Сибири деп анан бияка Нарынга жиберип калышты. Анан биринчи келгенде чын эле ата-бабабыз көрбөгөн жер болсо кантебиз дедик, бирок ушунчалык келип өзүбүздүн кесибибиз менен иштеп, Кыргызстан эң суук жер экен. Анан ушул жерден агарып көрдүк. Нарын элинин пейли ушул тузу оор деп коет экен. Мынакей 15 жылдан бери иштеп, ушул жерден эл депутаты болдук. Нарын шаарынын депутаты болуп шайлашты. Нарын шаарынын ардактатуулу, областтын ардактатуулу болуп эмгек бир күндө эле эмес, ушул опыт акырынан келип отуруп, анан азыркы күнгө келдик деп ойлойм. Жумуштан сырткары дагы сиз ушул мен билгенден спорт өнүктүрүү жаатында, айрыкча хоккейди тоо аймакта өнүктүрүүдө өзгөчө демөөрчүлүк кылып бир көмөк көрсөтүп келесиз. Анан ушул кошумча бир жумушуңуздан сырткары дагы ушул иш менен алек болуп келесиз. Ушул боюнча да маалымат бере кетсеңиз да. Бияктан классташтарды таптык. Ошол классташтарыбыздын ичинен Нурбек Ташболотович деп ушул биздин Нарын шаарындагы катокту салып таанышып калдык. Анан ал киши ушул жардам бергиле, ушул хоккейди өнүктүрөлү деп анан баардык классташтар ушул Нарын шаарынын федерациясын түзүп алдык. Анан Нарынский ястреб деп клуб түздүк, Тяншанский волки деп клубтар түзүп алып, анан Кеңеский плоты деп ошо 3 клуб менен федерацияны иштеттирдик. Анан ушул эми бир жылда эле результат келбейт, 5 жылдын 10 жылда результат деп ошо кичинекей балдардан баштап бир 80-90 балага чейин фигурный катанияларга чейин алып келдирдик. Уюштурдук, ушул иштерди алып бардык. Орто жерде ковид маселеси кичине болуп калды, бирок ага карабастан азыр Челябинск шаары менен побратимдик оротту түзүп, ошо 6 балабыз азыр ошол жакта окуп атат. Биринчилерден болуп менин балам 5-классынан барып ошол жакта билим алып, анан ошол моз болуп калды окшойт. Анан Кудай буйрса мынакей Кубок президентага катышып келишти. Азыр өткөндө международный турнир Дети Азияга катышып, Кыргызстан, сборная Кыргызстан болуп 2-орунду алып келишти. Андан тышкары Өзбекстанга барып атышат. Жакында жайкы мезгилдерде Америкага чакыруу келди. Кышында Канадага чакыруулар келди. Мунун баары ушул хоккейди эң суук жер болгондон кийин ушул Нарын шаарын бренд кылалы, хоккей спорттун бренди кылалы деп туруп анан күнү-түн иштеп, азыр мен ушул тышкы саясатын жүргүзүп атам. Челябинск шаары менен иштеп, ушул бүт азыркы виза максаттарын оформить этип, ушул баардык сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, ошол биздин президентибиз Нурбек Ташболотович биякта Жыргал Мамыткановдор менен биргелешип алып ушундай иштерди алып барып атабыз. Деги эле өзүңүз чарчаганда кандай кылып эс аласыз, кандай эс алууну жактырасыз? Тиги келинчегим күлүп калат, сен чарчаганды билбейсиң го депчи, энергияң төнбөйт го деп. Бирок эми бош убагымда кышкысын, кечкисин коньки иктеп калабыз. Эми жана балдар менен болуп, жайкысын ошо өзүбүз неме кылган бассейнге түшөбүз, бияктан келип корт теннис ойноп калабыз. Анан бош убакта ырга үнүм жок, бирок бүт жаңы чыккан ырларды жаттап алам. Жаттап эле кыңылдап ырдап кете берем. Анан жаш кезибизде кичине комуз чертип, ошол 1-класс жетекчибиз ушул келип күүлөргө үйрөтүп неме кылды эле. Анан кээде кичине комуз чертип өзүмдү кылып калам. Кээде ойлонгон
ойлонуп отуруп таң аткычакты деле мындай уктабай эле иш пландарды түзүп отуруп анан кылып калабыз. Анан көбүнчөсүн ушул таза абага басып, ошол көбүрөөк басып, эртең менен эрте ушул көп кыялданып, көбүнчөсүн ушул нарын суунун жээгине басып ушундай нерседен көп кумар алам да. Бизге атайын ушул комузуңузду ала келип берсеңиз, ошондон бери ушул комузду карап отурабыз. Анан бир комуз көзүн чегип берсеңиз. Токтогул Сатылановдун чоң керебестен күүсүнөн баштап Ташботой чайкамасына чейин ушул агайыбыз Ишмат агайыбыз үйрөттү. Ошондон ичине эстептар чечип берели. Талбай иштеп, эмгектенип, алдыга умтулуп, жаңы өнүгүүлөрдү, өзгөрүүлөрдү жаратып келесиз тармактачы. Деги эле ушул адам күчтүү болуш үчүн, эрктүү болуш үчүн бир кандай эмгектениш керек, эмнени талап кылыш керек өзүнөн. Деги эле ушул өнүгөм, өсөм деген жаштарга эмне деп кеңеш айтат элеңиз да? Жигитти намыс, коёнду камыш деп баягы биринчи очередь ушул дух керек экен да. Дух деп коет эмеспи? Намыс керек экен да. Анан канчалаган ушул ойлогон ойдун баарын аткарыш үчүн эрк керек экен. Эркти аткарыш үчүн эмгек керек экен. Эмгектениш керек. Мисалы аткан элелер арасында көрө албастык болуп туруп канчалаган буттоосулар болот. Ошого ушул биздин элибиздин батасы, суроо талабы биз болбосок ким деген нерсе менен эмне үчүн мен жасабашым керек, жасайм деп туруп ушул аракет кылса эле иштин баары келет экен. Бул биринчиден. Экинчиден эл менен сүйлөшүү билүү. Ар бир элдин тилин таба билүү. Баардык элдин өзүнүн мүнөзү болот экен. Ошол кишилер менен сүйлөшө билсе, ошол ийгиликтин сыры болот экен. Үчүнчүсү эми кандай кыйынчылыктар болуп атат. Үчүнчүсү ушунчалык кээде жан дүйнөң кыйналып турган убакта дагы ушул бир маал намаз окуп, бир маал китеп окуп, мындай өзүңдүн оюңду топтоп алып анан иште кыялданып отуруп ушуну аткарсамбы деп алсаң анан ошондо жетет экен да. Анан конечно билим керек экен. Ийне менен кудук казгандай болуп, азыркы күндө жаңы технология, жаңы күндө инновациялар кетип атат. Ошонун баарын кууп жетишибиз керек экен. Адамдын кыялы мезгилге жараша, куракка жараша улам өзгөртүрө берет да. Сиз кыялданасызбы эмне? Кандай бир өзгөчө бир купуя кыялдарды ишке ашса деп ойлойсуз? Деги эле ушу кыялдануу эмне? Балким кыялдануу дагы бир бактылуулукту тартуулайбы, балким кубанычтыбы, же бир негизи эле кыялдануу деген эмне да сизге? Кыялданбасак, тилек койбосок, бул ойго жетпейт экенбиз да, андай баягы үмүтсүз болуп эле бир жашообуз боло берет экен да. Мисалы мен биринчи кыялданам, ойлоном, ошого жетиш үчүн кантип аткарам деп өзүм баягы барышындатып алгам баягы өзүмдүн эмесим боюнча. Анан бирок гороскоп боюнча дес экен да. Ошону салыштырып эле тиги кандай кылсам мындай болот деп ойлонуп эле жүрө берем да. Анан бактылуулуктун ушул ийгиликтин сырлары деле ушул кыялдануу болуш керек да. Ойлонбой эле мисалы мага баары бир деп эле пессимисттик көз карашта боло берсе болбойт экен да. Сизге эркин микрофон жалпы телекөрүүчүлөргө кайрылыңыз. Кыргызстаныбыз өнүгүп келатат. Анан эмгектенсек баарыбыз жапартырмак. Бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып эмгектенсек биз көп ийгиликтерди багынтырганга мүмкүнчүлүк болот экен. Баарыбыз бириксек колдон келет деп туруп бир жакадан баш чыгарсак бир жакшынакай ийгиликтерге жетет экен. Толук ишенем. Келип майкурганыңызга чоң рахмат. Ишиңизде ийгиликтер боло берсин. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер галстуксуз маек көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышына ортоктош болдуңуздар. Бүгүнкү программанын мейманы Нарын жылуулук берүү ишканасынын башчысы IT Фулан Жаман Сартович болду. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.